Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле хут берүүсү. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушу кылым өзү касиеттүү. Касиеттүү кылымдын кабарлары кыргыз элине карапайым элдин арасында ушу билимине, жынысына, жашына карабай, бирөөлөргө сүрөт катары, бирөөлөргө кара сөз катары, бирөөлөргө ыр катары, аян байланыш катары берилүүдө. Эми муну эч ким жоктой албайт. Ааламдан түшкөн түш аянбы, көрүнүш аянбы, ушу жазуу, сүрөт аянбы, мунун эч жамандыгы жок. Баардык адамды ыйманга чакырууда, улуулукка чакырууда. Эң башкысы ааламдан эмнеге мындай мыйзам түштү, программа түштү, проекти түштү дегенде, адам жаралганда жөнөкөйлөштүрүп мындай эми канча миң жыл, канча кылым жашаган адам жаралганы бери муну эч ким тастыктай албайт го так. Бирок ушу адам жаралганда тили ооз жок жаралып, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болуп, анан турмуштун мукташтыгынан сөз пайда болуп, турмуштун мукташтыгынан бир эволюция болуп, адамдын аң сезими өсүп, көз карашы өсүп, билими өсүп, техника дооруна келгени менен адамдын аң сезими ушу жерге эле, көз көргөн эле нерсеге жарактуу болгондуктан дагы бир ушу адамдын аң сезими бир рост болуш керек, өсүү болуш керек. Ошондо аң сезимин көтөрүү үчүн, ааламдык түшүнүккө өткөрүү үчүн Кудайдын буйругу менен адам ата көрүнүп, адамзаттын теги. Эми ада кайсы илимий, диний илимдерге такалганда деле барып, адам атага такалып атат. Адамзаттын жаралышы. Ошо адам ата, адамзаттын теги адам ата көрүнүп, анан кыргыз жергесине, кыргыз эле тилде, кыргызча эле сөз менен карапайым эле бир касиеттүү Энеге Зульфия деген алай жергесинде көзүнө көрүнүп, сага үч периште жайгашат деп, үч периште ушу жалбырак көтөрүп турат экен, эне сыпаттагы кыз эмес экен, жаш эне сыпаттагы аялдар экен делип атпай, ошо үч периште жайгашкандан кийин анан эмне жазганын билбейт, бирок жаза берет, мезгили келгенде эле жаза берет. Анан ошентип туруп аян катары берилди. Ошондо адамзаттын аң сезимин дагы бир жолу өстүрүү үчүн муну динге салыштырып болбойт. Ооба көп адамдар айтып жүрөт, бул акыркы пайгамбар Мухаммед болгон деп, мисалга да, ушул ишеним менен мүмкүн бир жерде жазылып калгандыр. Чындап эле бир жерде так берилет, пайгамбарлардын доору, анан алтын доор айырмасы эмнеде деп. Ошондо кээ бир же мен туура эмес түшүндүрүп баштагандырмын, же кээ бир адам түшүнө албай аткандыр. Пир туткан пайгамбарды пир тута берсеңер, бирок 50 жылда эл жаңы дегендей, ааламдагы адам да күнүгө өсүүдө дегендей, адамдын аң сезими да бийиктеш керек болуп атат. Мына ушу пайгамбарлардын жашоосу жана алтын доор айырмасы кандай? Пайгамбарлардын жашоосу, илими бурулушка 2000-жылга чейин, 2000 жылдан баштап бурулуш болуп атат да, азыр арстан алай ошо бурулуш кылчу адам болуп атат. Адамзатка, кыргыз журтуна дегендей. Ансагандай ушу бурулушка чейин, 2000-жылга чейин өз чөйрөсүн, мисалы Иса пайгамбар өз чөйрөсүн, Мухаммед пайгамбар өз чөйрөсүн дегендей, өз чөйрөсүн, ошол элди Кудай жолуна, ыйманга чакырып кармап келген касиеттүү кабарчы адамдар, ошол илими, ошол китеби менен.
Алтын доордун айырмасы ар бир инсан табыгы илим менен ички жан дүйнөсү иреттелип, гени жетилип, дээр сезими аркылуу пайгамбарлык деңгээлиге жетишет. Алтын доор ааламдык жашоо. Эми ошондо чындап жетишеби? Ооба. Аалам сырын айтып атабыз. Ааламда ата теги арбайлар бар. Алла кайда? Ааламды, табиатты, адамзатты башкаруучу улуу күч. Атага бала жоопкердей ата теги арбайлар жердеги пенделер үчүн жоопкер экен. Жанагы өлүп кетээрде, жаны чыгаарда азыркы убакта айтып калды ошо көрүнүш катары эле ал келди, бул келди деп өтүп кеткен жакындарынын арбагын айтып. Бул жерде да так берилет кайра ошо сурак качан болот десе, ошол адам тили ооздон калган кезде, же болбосо ошого жакынга өлүп кетээр кезинде, тирүү эле кезинде болот делип. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, ошо ааламдан илим түштү, дин эмес. Программа түштү. Адамды кантип өсүү керек, эмне жаңылык болот алдыда, адам кантип жашаш керек. Тетирсинче ошол ак кара деген түшүнүк, ошо дин, ошо техника, менменсинүү, улутка бөлүү, аял эркекке бөлүү, аял эрдин кулу, анан 4 аялды бирдей алыш керек деген түшүнүктөр, же болбосо ошо паранжы жабынып машина айдабаш керек деген түшүнүктөр, же сүрөткө түшпөш керек деген түшүнүктөр, же болбосо больницага кайрылбаш керек, эмдебеш керек деген түшүнүктөр, ошондон чыгыш керек болуп атат. Тетирсинче ошо Кудай сыпатка калыптанып, жараткандын, могу жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жараткандын жараткандары деп ошондой бийик түшүнүктө баарын бирдей көрүү, кечирүү. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар. Улуу болсо деле эми жан дүйнөсү жарды. Баланын оюнуна окшоп атат. Деп ошолорду кайра көкүрөгүнө тартуу, колу менен болбосо да ою менен, сезими менен, ошондо бийик түшүнүккө өткөн адамга качкан касиети келип атат. Ырыскысы ордунда болуп атат. Ошол адам болор улуска кейибей, оорубай калып атат. Мына ошентип отуруп, урматтуу улуу журтум, ааламдан илим, программа, проекти, мына проекти Түндүк кыргыз үйдүн түзүлүшүндө берип атпайбы? Түндүк бул кыргыз журту болсо, ууктар бул түркөттөрдү, түрк тилдүү элдер. Анан улуттар уланат деп. Ошон үчүн кыргыз эң биринчи ошо өзүн тааныш керек. Өзүн таануу деген ошо жан ааламдан келгенин, арбайың сок дегендей, өз арбайыңды тартчы дегендей, ошо арбайдай бир керемет бар экенин, арбайдай бир касиет бар экенин, ошон үчүн адам улуу деп айтылаарын, улуу кыргыз деп айтылаарын, улуу касиет бар экенин, улуу күчтөрдөй адамда ошо сыпат болуш керек экендигин, ошол сыпатка жетиш керек экендигин ошентип Түндүк түптөлөт. Түндүк түптөлгөнү бул Арыстан Алайдын түптөлгөнү. Кайра кичик проектиси ушул Түндүк бул Арыстан Алай, андан ууктар уланат. Журналисттер уланыш керек, тез түшүнөт. Окмуштуулар уланыш керек, саясатчылар уланыш керек. Карапайым элдер, касиеттүүлөр, адамдар, калыстар уланып, анан алар керегеге кызмат кылыш керек. Кереге карапайым эл, жаштар, жаңы урпактар, улуттар. Аларга ушул нерсени бериш керек. Мына ошентип проектисинен бери, бул проекти, дүйнө элинин биригүүчү, адамзаттын өнүгүүчү проектиси, программасы түштү. Ошол программа түшкөндөн кийин мына 20 жылдын жүзү болуп калды. Адам ойлоп тапкан мыйзам, ажал, азап гана алып келип атат дүйнө элинде. Мейли каражаты, мейли саясаты, ар кандай соту, уюму, коому, укук коргоочусу сырттан келгенби? Мына ошентип отуруп анан ошо ааламдык мыйзамдын представители катары, өкүлү катары чыгып атабыз да, шайлоого, элдин алдына. Могу сөз деле ошо ааламдын өкүлү катары. Эми Кудай жерге түшүп алып иш кылбайт да, периште жерге учуп келбейт, ушинтип бирөөнү тазалайт экен. Аң сезимин өстүрөт экен, түшүнүгүн бийиктетет экен, ак карадан чыгарат экен, көк теңир кереметине жеткирет экен. Өкүлү катары чыгып атабыз. Бирөөлөр саясий партиянын атынан чыгып аткандыр бир ишке. Бирөөлөр бир оппозиция болуп чыгып аткандыр. Мен
ошол ааламдын өкүлү катары алып барып атам. Ата тегиңдин арбагынын тилмечи катары сага жеткирип атам. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, ааламдык мыйзам түштү. Эмнеге түштү дегенде адамдын аң сезими бийиктикке жетпейт экен. Баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп коет го. Ошол улуулар бир сабак өтүп турат. Улуулар бир улуулукка чакырып турат. Улуулар бир улуулукка жол көрсөтүп турат го. Ошо тыюу кылып. Же болбосо мына так берилип атат. Жерде балдар бактысыз болуп калат. Кайсы убакта дегенде жок, эн атанын арбагынын арбай рухун ааламда оорду болбой калат. Кайсы убакта жерде балдар бактысыз болуп калса деп. Эмнеге дегенде багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз болуп калды деп. Анысыкандай аалам күчтөрү ошо аян байланыш, түш аян катары могу турмуштан кырсыктырып өстүрүп тарбиялап атат. Ошонун өкүлү катары бар айтам. Кырсык адам ааламдык кызматын билбегенде, аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Караңызчы урматтуу улушту. Эң башкысы бүгүнкү күндө мен мындай өкүнүп калдым. Ушу 1 жарым жыл болду, ушу эфирден сайрап келе атабыз, алыбыздын келишинче сабак өтүп бара атабыз. Элдин аң сезими өспөптүр деп ушуну мен ойлонуп калдым. Элдин аң сезими өскөн болсо, мына биздин айылдарга барып 200 граммдан арак таратыптыр. Арак, акча, мисалы 200 грамм аракка 2000 сомго алданбайт эле. 200 грамм аракка 2000 сомго сен алдандыңбы? Эми эртең сен эч кимге наалаба. Бийлик аны кылып берип атат, кылып бербей атат, мындай кылып атат дебе. Себеби өз тагдырың өзүңдө. Демек, дагы бир аз айлампага түшүп, урунуп, беринип, өсүшүбүз керек экен да кыргыз журтунун. Айлампага түшпөсө адам өспөйт го. Баланы деле, кызды деле эне ата өйдөлөткүсү келет, өзү менен тең кылгысы келет, түшүнүгүн бийиктеткиси келет, укпайт, урунат, беринет. Анан мезгили келгенде апамдын көзү ачык экен, атамдын көзү ачык экен, баарын эле билчү экен, жөн адам эмес экен, баарын эле туура айтыптыр, жаман болбосун дептир деп калат го. Анысы кандай ошо дагы бир аз айлампада турушубуз керек экен да. Ошо ааламдык мыйзам кечээки шайлоодо утту деп айта алам мен. Себеби ошо өзүмчүлдөр бир тарап акча таратып, кызылдай эле кара күч менен кыргыз журтун сыртынан болжогондор, керек болсо тополоң тос кылабыз дегендер утулду. Асты камалып атат, тополоң кылабыз деп оружие кылып, иярый балдарды издегендер мисалга. Бул ааламдык мыйзамдын уткандыгы. Себеби чындык чыгып атат да. Экинчи топ утту деген менен деле бул кара күч менен болуп калды. Хан пул таратып шайланбайт. Мына мен 2000ге жакын адам ага голос бериптир. Мурунку шайлоодо бир 9000 берген. Анда мен мындай агитатор алгам, наблюдатель алгам. Мында эч бир адамга агитатордагы наблюдательди албадык. Бир жерге барып бир 1000 сом таратып, же 100 сом таратып, эл топтоп, жыбара болуп бир агитация кылган жокпуз. Мага анын кереги жок. Андан эчтеке чыкпайт. Ошо 2000 киши болсо дагы ошо эфирденби, өскөндөрбү, же келип сабак алып кеткендерби, же ошол биздин мындай жердешчиликке карап же көрүп чоңойгондорбу, ошо бир добушун бериптир. Мен ошо кишилерге ыраазымын. Себеби ар жагыбызды көрдү. Ошондуктан аалам мыйзамы жеңди бул жолу. Мен ошого кубанып атам, аябай. Жеңген ушул болду. Кээ бир байлар барып алып ошол аябай кошомат кылып,
пулдун эле кулу болбой ошо байлар ошо бийликтегилердин күчүгү болуп калыптыр десек абдан туура болот. Эми ошо байлар ушул утурумдукка байлаган бийликтегилер аябай күйөт. Эми улуу күчтөрдүн выбору башталат. Улуу күчтөрдүн улуу жолуна жолтоо болуп атат булар. Адамзатты өстүрбөй атат, кыргызды өстүрбөй атат, өз кызыкчылыгы менен байлап атат. Муну азыр эмоцияда азыр мен эле жыргап жүрөт окшоймун, мен жогорку түшүнүктөгү адаммын да. Анан анча-мынча бир кара түйшүк менен жүргөндөр, выбор менен башы жоктор, мындай иши жоктор башы ооруган жок болсо керек. Көп адамдар бирөөлөрдүн талапташтары күйүп атат. Мындай болбош керек эле деп ичинен эмоцияга түшүп атат. Ошо эмоция эле ооруда. Карачы урматтуу улуу журтум, аалам мыйзамы кандай бир проект менен иштейт, кандай бир сценарий менен иштейт. Бул өтө сонун сценарий да бүгүнкү күндөгү. Минтпесе адам кайнабаса, мен канча жыл кайнадым, өспөйт да. Анан биздин деңгээлге жеткенде, анан жамандан жакшы жагын, ар жагын көрүп калат. Көрүнө жагын эмес, көмүскө жагын. Ошентип мен бүгүн мындай талдап көрүп, аалам мыйзамына, ааламдык сыйкыр күчтөргө аябай кубанып калдым да. Өтө сонун проект, өтө сонун сценарий менен кетип баратат. Эми кара күч менен барган адам мурун 10 жыл мурун болсо мейли эле. 30 жыл мурун, 20 жыл мурун бойсо мейли эле. Азыр улуу күчтөрдүн улуу жолуна жолтоо болуп атат. Адамзатты улуулукка өстүрбөй атат. Тетирсинче эмоцияга байлап атат. Тетирсинче ушул уятко кичине тыйын берип элди алдаш. Кимдин кайсы бийик түшүнүктөгү адамдын жүзү барат. Көрдүңүзбү? Ошентип ушунун баарын эл көрүп атат да азыр кайнап атат. Бул чындык. Бул өтө жакшы. Кайнаса анан адам бир жолду таап чыгат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, байлыктын дагы жараксыз экенин, бийликтин дагы жараксыз экенин көрдүңүздөр. Касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз. Касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз. Касиетиң болбосо күнүңдүн ысыгы жок. Касиетиң болбосо түнүңдүн тынчы жок. Касиетиң болбосо эч кимге сен наалыбагын болуп атат да мына азыр. Касиетиң болбосо сен эч кимге таарынбагын. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп дегендей. Мына бирөөлөр пулун жөн чачпаган пулун ушундай чачты, нөлгө түштү. Бирөөлөр кара күч менен, бирок мунун аягы узап кетчү жол эмес. Себеби улуулукту уланыш керек. Бул ааламдык илим, ошо качкан 2 падышага дагы жөнөтүлгөн, айтылган. Бул өтө чоң касиет, бул азыркы кыргыз ханынын орду өтө чоң касиет. Энергия тебет, отургузбайт. Себеби каалоо башка көк асманды. Кырсыктырат. Элинде, журтунда кырсык көбөйөт, өлүм житим көбөйөт. Себеби калыстык жок жерде касиет жок. Касиет болбогон жерде иш жүрүшпөйт. Калыс ханды Кудайым өзү коргоп турмак, аалам күчтөрү коргомок турмак, жердеги кара күчтөр эмес. Канча адам күйдү. Канча адамды барып алып, түнөп алып, кээ бирлер арак таратып, акча таратып. Ошо байлар күйдү. Эми өлүмү башталат, иши жүрбөйт. Бул эми чындык эмес да. Ошондой урматтуу улуу журтум, менин сүйүнгөнүм ааламдык мыйзамдын иштеп атканы. Мына ыргап атат, ылгап. Бирлерин ачышты адамдар, ой, не деген, чай ичкенине чейин кайра бирин-бири алдаганын, бирин-бири түрк тилде аби деген мактаганын.
бирөө энесинин тилинде сүйлөсө, бирөө жашап келген жеринин тилинде сүйлөшүп. Ушул ааламдык мыйзамдын жүз ачканы. Менин аябай утушум чоң болду. Ушу биз аралашканда балдардын оюну бузулду. Жүздөрүн көрсөттү. Бул чындык, бул айтылыш керек. Чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат деп. Түшүнүктөрүн көрдүк. Ошо бир лидерлердин. Бир жагы ошо өзүмчүлдүк үчүн ыярып ала истеп атат, ала салдырыш үчүн. Балдарды ыярыйларын. Бирөөлөр болсо, кыскасы бул өтө элдин, Кудайдын, карапайым калың журттун касиеттүүлөрүнүн астында өтө чоң оор пендечилик иштин жүзү ачылды. Ошол бул аалам күчтөрүнүн кызматы. Арбайлардын укугу бар ар кимди кийип алып иштөөгө. Арбайлардын укугу бар улутун жеригенди тааныгысы келбегенди айыптоого, айыптап, кырсыктырууга, жаңы доордун сырын билбеген, кыргыздын улуулугун билбеген адамдардын жүзүн ачты. Кыскасы абдан жакшы болду. Эми ылгоо, эми выбор болот. Эми адамдар ошо туруп инсульт кармайт, жүрөгү кысат, буту баспай калат, ар нерсе болуп баштайт. Себеби ушунча сөздү угуп, ушунча какшоону угуп, ушунча илимди угуп, анан бурулуш кыла албаган адам, өсө албаган адам, демек ошо бир чоң ылгоо болгондон анан изденүү башталат. Бийлигиң деле бир тыйын экенин, байлыгың деле бир тыйын экенин, бала чакаң деле бир тыйын экенин эми издеп баштайт. Бул күндү көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле. Өтө чоң бир жыйынтык иш башталды. Мына чек арада жоготуу. Эч ким менен аалыбаш керек. Себеби касиет жок. Бузук элге бучук бий дегендей болуп атат да. Эгер эл башынын, калк башына күн түшсө, хандын башы көпүрө болуш керек эле. Тетирсинче ажырым болуп кетти. Ушунун баары бизге сабак, урматтуу учурда. Ушунун баары бир чоң иш. Ишиң жүрбөсө ичиңен изде дегендей, эми ичиңиздерден издеңиздер. Биздин эфир канчага уланатын билбейм. Себеби бизде сыртка чакыруу болот. Чакырыктар болуп келген, биз ошо кыргыз бир жаңсыл болсун деп келген. Кыргыз журту түптөлүш керек делип. Демек ошо бир убакыт, бир айлампа керек окшойт. Мен улуу адаммын, мен касиеттүү адаммын, мен эч кимге таарынбайм. Себеби элдин мындай деңгээлге түшүп калышына карапайым эл күнөөлүү эмес, багыт көрсөтө албаган башчылар күнөөлүү. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар, жан дүйнөсү жабыркап калган адам бар. Биз улуу касиеттүү адам катары мээримизди төгүп, энергиябызды өткөрүп, мына бул жерде берилет ушул Арыстан Алай жөнүндө бир мындай такталган, энергиясы такталган жерлерде жер эненин 7 катмарын, ааламдын 6 катмарын, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу Асказоо Арыстан Алай деп. Жер эненин 7 катмарын, ааламдын 6 катмарын кантип сактайбыз дегенде энергия менен элди ойготкон кезде эл ойгонот, жан дүйнөсү бийиктейт, жанагы зимани будет дегендей кыш мүнөсү, кырс мүнөсү, көкүрөгүндөгү музу. Азыр Кудай айтты, ааламдан илим түштү десе адам ишенбей атат да, көкүрөгү муз да көрсө. Кече бизге бир ушул аке келип аалам менен байланышып китеп жазган. Ушуну жазып өз колум менен дейт. Кайра ишене албай жүрчү элем дейт да. Көкүрөгүбүз көрсө муз болуп калыптыр дейт. Анысы кандай ушул адамзаттын жан дүйнөсүн агартып, анан адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу Асказоо деп Арыстан Алайга ушундай ааламдан түшүнүк берилип атпайбы? Баа берилип атат же тактап атат. Мына мен өзүмдө, мен ааламдын 6 катмарын, жер эненин 7 катмарын, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу Асказоо турбаймынбы деп өзүмдү таанып атам.
Ансығандай келіңіздер, сіздер де өзіңіздерді тааныңыз. Мына арыстан алай улуу күчтөрдүн көрөр көзү, айтар сөзү, кылар иши. Мына ошолордун айтар сөзүн мен сиздерге эртең улуттарга айтып берем. Минтип атат, мындай жашаш керек жаңы доордо деп. Кылар иши мына. Теледен болсо да ишимди кылып атам. Караңгы түсүндө да кылып атам. Көрөр көзү. Мына мен ушу өзүмдү ушинтип таанып атам. Ансығандай сиздер де өзүңүздөрдү таанышыңыздар керек. Арыстан алай ааламдан түшкөн түгөнбөс нур керемет. Ааламдан түшкөн. Кут түшкөн, кут кармалып анан ушул иш башталган. Ансығандай келиңиздер, арыңыңыздардын энергияңарды тактап берели. Түшүңөргө, ишиңерге карап мантра жазып берейин. Жолубузду табалы. Рекламалык тыныгуу бар экен, урматтуу журт, мандайын улайлы. Мына урматтуу журтум, жаңы доордун талабы эмне? Эми ооба илим түшүптүр. Эмне кылыш керек? Адам ак карага түшүп алганбыз. Ак кара менен жашап алганбыз. Эми көккө айланыш керек болуп атат. Көк деген эми көк теңир кереметине жетиш керек болуп атат. Ошол түшүнүккө жетиш керек болуп атат. Оң жагыбызда турган ошо арбай, адам, периште, Кудай деген этаптарды өзүбүзгө калыптандыруу керек болуп атат. Ааламга сыйынып эле жалдырап сурана бербей, тетирсинче сырдашып, анан ушул жашоого эмнеге жаралып келиппиз, эмеле мен тактап атпайбынбы өз энергиямды. Ансығандай ошо изилденип, калыптануу керек болуп атат. Эгер бул көк теңир кереметине көккө айлана албасак, ак менен карадан чыгып, ак кара деген эмне? Ал өзүңө жакшылык каалоого, бирөөгө каалоо, бирөөнү жаман көрүү. Өзүңдү өйдө сөзү, бир карапайым байкушту басынтуу, булутка бөлүү, байлык бийликке, жылтыр-жылтырга кызыгуу. Ошол ак кара өлүмгө алып келип атат. Ак кара оорутуп атат. Мына ошондон чыгып көккө айлануу. Же болбосо баягы өспүрүмдөй болуп эле жүрө бербей, ата катарына, эне катарына отуруу десек болот да. Биз көз карашка алдырып коюп, азыр улуу болсо деле ошо балдардын оюнун ойноп атат. Көп адам. Кийин мезгил өтөт, күлкүңөр келип, жан дүйнөңөр өскөндө өзүңүздөр жерип, айбан эле экенмин деп, айбандай эле балдар экен деп, ушуну баалап баштайсыздар күн өткөн сайын. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсүүдө болуп атат. Анан көккө айланыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, ааламдын сырын, Кудайдын каалоосун жаңы доордо, табият кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын, кыргызды, адамды, табиятты, ааламды таануу керек. Ошо кезден ак карадан чыгасың. Ак карадан чыксаң, мүнөзүң жакшырат. Эч кимди жаман жакшыга бөлбөйсүң. Айтсаң сыныңды айтарсың, туура, так, бийик, ыйык, касиеттүү адам катары. Ичиңде болуптур да байкуш, бул деле бир бала да деген түшүнүктө жашайсың. Караңызчы. Азыркы талап ушу көккө айлануу. Сыйынып эмес, сырдашып, сыйкыр касиеттүү, иштетүү болуп атпайбы? Анан сыйынбай кантип жашайсың деп. Мына кайра бизде бул сүрөттөмөдө турат. 7 катар аалам жөнүндө. Жан бул дүйнөгө кызматка эле келет экен. Турпатты кийгизет экен. Кудай ошон үчүн эненин курсагына бүтүрүп, сени майып кылбай, жан дүйнөсү жарды кылбай, бутуңан, колуңан, мээңен азыраак кылып койбой, сени эркек кылып, же ушу эне кылып жаратыптыр. Демек ордуң бар экен. Кыз болду, эрге тийиш керек. Эркек болду, катын алыш керек эмес азыр. Азыр эмнеге жашоого жаралдым мен? Толубай сынчы сындагандай менин касиетим элчиликпи? Менин касиетим малчылыкпы? Менин касиетим дыйканчылыкпы?
Мен кайсы жерде жүрсөм көңүлүм эмнеге тартат, колум эмнеге шыктуу деп изденүү, ар нерседен өтө көп бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн сабак алуу, изилденүү, өсүү. Анан ошол кезде адам арманы жоготот да. Малчылык касиетиң болсо малдын жанында жүр. Ошо менен рахат аласың. Дыйканчылык болсо ошо сен жүргөн жерде эгиниң өсөт. Сен эккен бактан түшүм берет. Ал деле бир ошо менен жан багуу, анан өсүү, адамзат. Мына менин касиетим ошол. Мен көктөн буйрулуп, кыргызды ойготуучу, мына касиетин ойготуучу, улуулугуна калыптандыруучу, өзүн таанытуучу, адамзаттын могу пендечилиги ак кара арыздашкан атаандашкан жашоодон чыгаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсанмын. Менин азыр көңүлүм өтө ток. Себеби мен кызматымды кылып баратам. Карызым жок, кайгым жок, капам жок, найразым жок. Аалам сырын гана ачып ошо менен рахаттанып жашап баратам. Аз эле түйшүк тартып жүрөт менин тең туштарым. Бирок карып алган, найразы, деги эле бир адамга ыраазы эмес. Өзү жашоосун, өзүнө деле ыраазы эмес ал адамдар. Караңыз, мына ошо өзүн таануу керек болот. Жашоого жаралуу максат. Өзүңдү тааныбасаң, эмнеге жашап келдиң, эмнеге жаралдың, сенин керемет касиетиң эмне, могу доордун талабын билип кызмат кыла албасаң, анда кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ден соолугуңан, ишиңен, бала бакыраңан, ырыскыдан, бактуу өлөттөн, жолуңан, пикир келишпестиктен кармап атпайбы? Мына чек ара маселеси деле пикир келишпестик да бул. Улуттар аралык керек болсо. Ушунча эл каргап атса, ошончо адам кейип атса, азыр 10 мүнөттө эшикте бирөөнү күттүрө аласыңбы? Жүрөгүң болсо күттүрө албайсың да. Тамак жеп отуруп эшиктен бир киши келсе, жоктой албайсың. Кел осы, кел кичине. Же, мен мына жедим, кел жылдырым. Мына ошо сыпатка жетсек, анан коррупция жоюлган атат да. Ошо көккө айлануу маселе болуп атат. Ошо кезде эмне болгон атат? Анатомия жоюлуп кетет дагы, астрологиянын ордун аткарып калат болуп атат. Ошондо эмне кылыш керек астрологиянын ордуна отурганда дегенде? Сөзүң менен жарат. Мына энергияң менен жарат. Жарат деп атат. Жараткан адамды эмнеге жаратты? Мен жаратканды улап бер деп жаратты. Сактап бер деп жаратты. Тең жашоону кармап бер деп жаратты. Калыстыгыңан кайтпа. Калыс адамды касиет жылоолойт. Касиет болгон жерде иш жүрүшөт болуп атат. Кудай калыспы? Эртели кеч тең дейби? Эмне же взятка алабы? Же көрүнгөнгө пул таратабы? Же көрүнгөндүн артынан ээчийби? Мына арба эмне ошондой иш кылабы? Арбага ыраазы болмойнчу тириктин иши жүрбөйт. Бирөөнү бирөө өлтүрсө көп өтпөй өзү өлөт. Себеби ал теңдейт. Кана ошо сыпат эне. Кана ошо сыпат ага. Анан биз көккө айланбасак, ак менен каранын ортосунда жүрө берсек, анан кайсы жакшы күн болот? Анда жашоого жаралуу максатың билбей атпайсың, өзүңдү тааныбай атпайсыңбы? Бийлик деген кандай болуш керек деп өткөндө чечмеледик го. Ал бийлик, мына Кудай бийлик жүргүзөт го, арбай бийлик жүргүзөт го. Ал кандай? Ал бийик түшүнүктөгү, бийик касиеттеги, калыс, касиеттүү, тең, жаратуучу. Анысы кандай эле кайра ошол адам ошондой болсо, анан ошол жерде иш жүрүшкөн атат да. Ошондой эле тең, тегиз, калыс, бийик касиеттүү, бийик түшүнүктөгү. Кара күч менен эмес, бандиткордук менен эмес, камоо менен башкарганга болбойт кыргыз журтун. Касиет менен башкарыш керек. Себеби кыргыз журтун ааламдан буйрулуп келген укугу көп.
Анысы кандай эле бала чакаңды сен ургулап башкара албайсың да. Мээрим төгүп, мактап, калы сөзүң айтып, керек болсо өзүң кармалашып, жол көрсөтсөң анан үй бүлөң башыйып береби? Баштан ары ургулай берсең кабагынчак болуп калбайбы? Оорукчан болуп калбайбы эртең? Нервный болуп калбайбы үй бүлөң? Ооруп калса кимге түйшүк түшөт? Сага, бала чакаңа, жакындарыңа. Анысы кандай эле ошол бир үй бүлө, бир мамлекет ушул болуп атат. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, көккө айлана көр, көккө. Каалоо ушул болуп атат. Анатомия өзгөрүп, астрология эми ааламга ошонун ордуна отуруш керек болуп атат. Эгер отура албасаң, анатомияңды өзгөртө албасаң, анда энергия сени кысып атат дагы, шишик, писик, жара, оорулар пайда болгон атат. Мына азыр биз түз байланыштабыз. Түш аянды жооруп берип атабыз. Ой, түш аянды ким жооруйт? Бийик түшүнүктөгү адам жооруйт да. Аны көчөдөгү бала же сандырактап жүргөн адам тааныбайт да, жооруй албайт да. Түш бул аян да, бул адамга багыт берип атат, бул закон да. Кана ошол касиет барбы? Төлгө белгисин чыгара албай атпайбы кээ бир адам? Эмнеге кырсыгып, эмнеге иши жүрбөй, эмнеге пикир келишпестик болуп, эмнеге кырсык болуп атканын, эмнеге кыйынчылык келип атканын, эмне деп бир мындай көзгө көрүнбөгөн күчтөр, Кудай арбай деп илгертен айтылат го, Кудай арбак колдосун деп. Ошолор эмне эскертүү берип атканын талдай албаган адам анан кантип бул жашоодо жашайт? Ал ак кара менен жашап атат да, ал сиз өзүңүздөргө оорап келип атасыздар, сиздерге кыйынчылык алып келип атасыздар. Айланайын энекелер. Ошо сиздин мынабу ось болсоңуз, сиздин ошо жаман аураңыз ак тез жетет дейт. Ак мына жакшы ой, мээрим, акка жыгылуу, Аллах. Аллах деп атат го. Ак да чындап, анда кемчилик жок. Ал бийик, ал ыйык, ал чексиз. Анысы кандай кара болсо, ал өзүнө отура берет. Күнөө болуп жазыла берет, кара нерсе. Эң башкысы биринчи үй бүлөсүнө, жакындарына, айылына, элине, керек болсо табиятына ошо каралыгы таасир эте берет. Таза коом менен адам тазарбайт. Ой, таза коом компьютерди чекиңе байлап койсо дагы, жети жериңе байлап койсо, астартыңа отурган турганыңа байлап койсо дагы. Адам өзүн соттосо, ушу сүйлөп атканым туурабы деп, ушу кылганым туурабы, ушу мамилем туурабы, ушу түшүнүгүм туурабы, могу отурганым туурабы, кыйшайып жатканым туурабы деп өзүн өзү соттосо, анан ошондо коом оңолот, ошондо адам оңолот, ошондо адам аңарат. Тескесе, соттосо ар кадамын, ар сөзүн, ар оюн. Кой майдага кейбейле койчу, бул туура эмес да, мен өзүмдүн оюма деп. Мен ал адамды жаман деп айта албайм да. Жөн эле жерден майдалана албайм. Акым да жок да, ойлогонго дегенге. Анын көңүлүн оорутканга десе, мен бирөөнү карын калың журтту улуу жолунан тартканга укугум жок да. Десенен адам оңолот да. Ошондо анан өзүн өзү соттосо, Кудай өзүн өзү соттогон, оңдогон адамды аябай жакшы көрөт. Кадамын бир ошондо жок дегенде түнкү уйкуң тынч болуп атпайбы? Күндү кантип өткөрдүм? Чыкырды, мен керек экенмин, бардым, сөзүн уктум. Башың жетпеген нерсе болсо ойлонуп көрөйүн дедиң. Башың жеткен нерсе болсо кеңеш бердиң. Батаңды бердиң, караам болуп бердиң, келдиң. Мисалга, эфириңде сүйлөдүңбү, келген эки киши менен сүйлөдүңбү, жакшы ойлонуп жүрдүңбү, ал түндө уйкуң тынч болуп атат да. Кечке жалган кылсаң, бирөөнү бурмаласаң, алдасаң, ушу бир жан өз кызыкчылыгыңды кылсаң, түнкү уйку кантип тынч болот? Бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо көп өтпөй өзү өлүп атпайбы? Анан эмне болуп атат?
Анысы кандай эле бирөөгө кыянаттык кылсаң анын ата тегинин арбайы Кудайы сага кыянаттык кылып коюп атпайбы? Бирөөгө жамандык кылсаң көп өтпөй сага жамандык кайра кайтып атпайбы? Бирөөгө жакшылык кылсаң эртеди кеч ошо адамдан же башкадан же Кудайдан баары бир жакшылык кайтып атпайбы? Анан тынч уйку болобу? Анан өмүр узун болобу? Мына урматтуу улуу журтум, ушинтип сайраш керек. Ошентип мээсине кириш керек. Улуулукка өтүңүздөрчү. Улуу сыпат менде барбы? Bir aydan murunku түшүнүгүмөн өйдөлөдүмбү? Bir жума мурунку түшүнүгүмөн өйдөлөдүмбү? Деп өзүңүздөрдү таразалаңыздарчы. Менде өсүү барбы? Баягыдай майдаланып сүйлөп алдым. Ал пендечиликке түшүп алдым окшойм, антип сүйлөбөшүм керек эле деп бир өйдөлөдүңүзбү? Bir жакшы ой ойлодуңузбу? Bir жакшы нерсени жараттыңызбы? Көзүңүздү боеп жүрөсүз. А бирок көз карашыңыз менен жаңырттыңызбы? Мына унчукпастыкта улуу энергия иштейт дейт. Же майдаланып энергияңызды чыгарып алдыңызбы? Же жаман ойлоп энергияңызды чыгарып алдыңызбы? Өзүңүздү эле соттоңузчу. Эртең чындап эле өлгөндө кайда барам? Көз көрүнгөн эле телону эске алып алып анан көргө сурак барат эмес. Көргө барып алып от казанга кайнатат эмес. Жаныңыз барат, жаныңыз суракка барат. Жаныңыз мына маякта турбайбы? Жаннат дүйнө, тозок дүйнө деп ушул жака барат. Ата тег арбайдын астында суракта калат. Же малга айлантат, же кайра бир кечирим берип жаратат. Же күлгө айлантат, же бактарак айлантат. Кана кызматка келдик, ар адам изденеличи. Бул жерде так берилип атат. Улуу кыргыз эли улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат деп. Ак карадан чыгарбайлыбы келип улуттарды? Анан көк теңир кереметине түшүнүккө жеткирбейлиби? Ошондо ортоңку жолго салып атпайбызбы? Ааламдык түшүнүк менен жерде эле жаша, ортодон бир жол чыгып калды. Жердик жашоо эмес, асманга учуп кетүү эмес, ортодон бир жол чыгып калды. Аны үчүн ошол өзүбүздө болуш керек болуп атпайбы? Менден уккан илимдеште, жанагы түндүк уук кереге дегендей, ошо калыс адамдарда ошол түшүнүк менен жашаш керек болуп атпайбы? Жаратып, мактап, духун көтөрүп, калыс сөздү айтып, чындыкты айтып. Чындыктын далили көп, караңызчы. Мына. Жалгандын далили жок. Уят. Уят иш. Ой, Кудай көрүп турат. Ала тообуз аркабызда турат. Тоолор арбайлардын түнөгү. Ошон үчүн кыргыз эли бир башкачараак. Аалам күчтөр ошо тоодо. Аркасында ала тоо күтүп турат. Топудай кыргыз күтүп турат. Ата тег арбайлар Кудай ааламда күтүп турат. Тегерегибизде, мына воздух духов возит тегерегибизде. Ал жаман жакшы сөзүбүз эмес. Жаман жакшы кылган ишибиз эмес, керек болсо оюбузду окуп турат. Көккө айланалычы, урматтуу улуу журтум. Көк керемети Кыргызда болгон. Жаратуучулук сыпат болгон. Калыстык болгон, кайтпастык болгон, периштедей таза болгон. Азыр периштеден пендеге айлантып атпайбыз. Кошомат чыгылдырды, уят го. Бирөө эле арканган жүрсө уят нерсе да. Мына пендеге айлантып атабыз, калпычыга айлантып атабыз. Журналистибиз, тегерегибизде калыптаган бир рекламаларды чыгарып атабыз. Бул сакталып калган эмес го. Сакталса байлык, бийлик Манас бабаман сакталып калат эле. Осман империясынан сакталып калат эле, Союздан сакталып калат эле. Өсүү болот да, бир нерсе кыйрай берет, жаңылар өсүп кете берет. Мына жерде так берилет. Ар бир доордун улуу илими, закону болот. Доорго жараша закондор чыгат, эскирет, жоюлат, кайра жаңырып турат.
Азыркы кызык нерсе ушу эскиче түшүнүк жана ак кара менен жашаган эл, ошол адам, ошол жер бороон каптайт, кырсыгат, кыйынчылык болот деп. Жаңылыкка өтүшүбүз керек болуп атпайбы? Жаңы доордун талабына жерде эле жаша, алдыңа кетейин урматтуу журт. Бирок көк теңир кереметине жет. Ак карадан чык. Бизге ошо кээ бир мусулмандар айтат да, капа болот. Баары жакшы, анан эле бир эле жаман жериңиз бар, намаз окуба дейсиз дейт. Баары жакшы дейт. Эми биз оку десек жалганчы болуп калабыз да. Эми окусаң, бийик түшүнүккө жетсең ал деле калат. Окусаң оку, бирок изилденчи да кичине. Башка китепти кармаганга болбойт. Айланайын, кыргыз тили бул. Эмнеге болбойт? Мен түшүнсөм, илебой кинону көргүм келет, кызыктуу болсо. Мультфильм көрөм керек болсо. Мультфильмде жомок бар го, анда да бир чындык бар. Кыргыз тетирөнүп атат азыр. Могу сүйүү, анан да бир мындай кайгы, бир клиптер чыгат. Ошого окшогон бир бандит, сандит кино чыгат. Адамдын психологиясын бузуп атат. Улуулук жөнүндө, асман жер жөнүндө, эне атанын мээрими жөнүндө, ошол жөнүндө гана болуш керек. Ыр дагы, улуу сөздөр дагы. Мына бул жерде так берилет. Ошол жаман ыр дагы ыйманды карайтат. Ким көрөт аны? Андан көрө мультфильм жакшы. Андан көрө бийик кинолор жакшы. Кыргыз киносу жыргатып атат, жыргаткан жок. Өзү культура өзү туура барбайт. Себеби ошону жасап аткан адамдын аң сезими ошону жасап атат. Нечен кыздар, нечен балдар жолдон чыгып атат. Ырчы болот элем, анан киного тартылышың керек эле, анан клип тартылышың керек, анан балекет. Же ырчы эмес, же сасык эмес, же обончу эмес, же аткаруучу эмес, же алып баруучу эмес эле калып калып атат. Көрдүңүзбү? Эмнеге иштеш керек? Элдин шарты, мамлекеттик бийлик, кыргыздын улуулугун көтөрүү. Эгер кыргыздын касиети көтөрүлгөндө, Казакстан тоспойт эле. Жүгүнүп, сыйынып, тозуп алат эле. Касиетиңерден секет болоюн кыргызым деп. Силер бар үчүн жер сакталып туруптур, биз билбеппиз деп. Жерене сиздер бар үчүн сакталып туруптур деп. Ошону мындай илимий, дини, улуулук сөз менен жеткиришим керек эле. Бул жетет го. Менин ушул Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт деген могу жогорку көрсөтмө менен барып мен көп нерсе уттум, аябай кубанып атам. Лондондо бир астролог жазган экен, Соломенко деген. Ошо биз жөнүндө. Бул бурулуш кылчу адам деп. Телец деп өзүнүн эме. Ленин ошол убакта төрөлгөн. Ошого окшош бир башчы болчу, касиети ошондой адам деп. Ар бир характеристика бериптир. Менин таанылганым мына. Бул магия эмес. Бул жөн эле бир мистика эмес. Бул жөн эле астрологиялык прогноз деп берилет. 5000 жылдан бери бул эч нерсени алдаган эмес деп. Дүйнө тааныйт, барып. Издейт да, биз кара курсак үчүн жүрөбүз. Бир 2000 сомго келечегибиз сатып, анан эртең ыйлап коебуз. Баштан ары эми койгулайт улуу күчтөр. А дүйнөдө бар. Дүйнөнү кантип сактап калабыз? Эмнеге мындай погода болуп атат, эмнеге мындай кырсык болуп атат деген топтор бар. Группалар бар, илим изилдөөчүлөр бар, көз ачыктар бар. Шамбала деп Арсылайга жан берилип атпайбы? Ыйгат. А Шамбалага жолуккан адам дүйнөнү башкарат деп турат го, башчы деп. Ошон үчүн жана Сталиндин да, Гитлердин да издегени ушул болуп атат да. Ошол убакта, ошол түшүнүктө. Ансагандай урматтуу улуу журтум, Кыргызга бир кут келди. Кутубуз ушул кудуреттүү улуу табылга. Ааламдык илим, касиет, чексиздик, көккө айлануу. Эмнеге Кыргызга түштү десеңиздер, Кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдери, дастандары, байланыштары, улуу маданияты,
ошо жомоктору, жомок менен жашаганы, сыйкыр иштеткени, оттун, суунун, таштын, арбай мазар ээлеринин сырын билгени, сыйкырчылык иштеткендиги, техникага, отурумдук жашоого, медицинага, ак карага, байлык бийликке байланбаганы, улуу сыпатын кармап келгендиги ошо ааламдан келген өкүлү болуп атат. Салттары, үрп адаттары, макал лакаптары, сөзгө тургандыгы, калыстыгы, тегиздиги, тереңдиги, бийик түшүнүгү. Ошон үчүн ушу ааламдык түшүнүккө кыргыз эли тез өтөт деп атат. Анан башка улуттарга үлгү көрсөтөт деп, жол көрсөтөт деп, ааламдык түшүнүккө алып өтөт деп. Мына биз кимге болсо азыр мээримибиз жакшы. Ушул сумканы көтөрүп, ушуну бирөө түшүнүп кетер экен деп ак үй менен көк үйдүн ортосунда сумкам эскирди. Көрүнгөнгө жазылып, жарым күн күтүп аны. Барып эки ооз сөз, анан шашат эмеш алар. Шашат да, ак карадан чыга албаса. Ошолор эми карапайым элдин артында калат. Ааламдан да так берилет. Өтө байлар, байлыкка башын уруп алгандар, бийликтегилер, ар кандай арам тиги агым диндерге башын берип алгандар элдин артында калат. Эң биринчи бул көккө ак карадан чыгып, калыстыкка, тереңдикке, тегиздикке, бийик түшүнүккө, ыйыктыкка бул карапайым эл жетет. Карапайым элде касиет бар, бийлик элеринде байлык, бийлик деген эле дем күч бар. Көксөгөнү байлык, бийлик. Алар эккесе ыймандан, улуулук сыпаттан кол жууган, азыраак болсо дагы карапайым элде касиет бар. Шаарда шайтан бар, айылда мазар арбай бар. Айыл эли башкача, аздыр көптүр. Анысы кандай мына айырмачылыктар. Ошон үчүн улуу журт тез түптөлөт. Бүгүн бир бурулуш башталды. Мен көрүп атам, аябай кубанып атам, изилдөөнү башталды. Эми бул күн өткөн сайын күчүнө кирет. Себеби кылым мыйзамы кысып келе атат, күчөп келе атат. Биз ааламдан шайланганбыз, адамзаттын атасыбыз, энесибиз. Мен адамзаттын ата энесимин. Мына бул жерде берилет мына. Арстаналай адамзаттын ата энеси жана сезим туюму. Арстаналай жер ааламдын түбөлүктүү түркүгү. Арстаналай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Суранбаш керек, азыр шарт окуш керек. Кыргыз тукумун сен кордоп атасың, жакшылык болбойт деп айтыш керек ошо башчыларга. Мына мени кордогон адамдардын күйүп кеткенин көрдүк. Соттолуп кеткенин, мазакталып кеткенин, маскара болуп кеткенин көрдүк. Анысы кандай ошол касиет бул кыргыз журтуна берилди да, жеке менин башыма берилген жок. Кыргыз эртең калыптанса касиетиңерге карап каражатын көтөрүп келбейби? Не болуп калыптыр 2000 сом? 2000 доллар не болуп калыптыр? Ошон үчүн барып байлар жоюлат, банктар жоюлат. Себеби мына биз энергия менен жоюп атабыз байларды. Эмнеге дегенде байлар барып алып эле бир адамды урмалап атат да, дүйнөдө, бул кыргыз жергесинде эле эмес. А байлар экесе касиеттен кырсыккан болсо, кошоматчы болсо, отурумдук сүйлөсө, жалган сүйлөсө, анан кыргыз жергесинде кайсы тынчтык болот? Мына ошентип урматтуу улуу журтум, бул чындык, менин тилимди эч ким кесип ала албайт. Мээримди эч ким айныта албайт. Каршы да чыга албайт, себеби мен ыйык күчтөрдүн өзгөчө кароосундагы инсанмын. Тетирсинче акын байланыш алып, төкмө төккөндөй учур чакка карап, бийиктетип, улуулатып иш алып бара берем. Батыштын техникасы элчилик кылат. Дагы эми көп техника сүйлөп баштайт. Ошо дебаттан кийинки сөздөрдө, чындыктарда, калыстыкта айткандыктан кийин издөөлөр башталды. Сүйлөп бересизби, келесизби, айтып коесузбу деп. Ошол чынчыл адам калыс сүйлөйт. А чынчыл адам эртең башыңа иш түшсө, ал кайтпайт. Ошон үчүн чындык гана сүйлөнүш керек. Чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат. Урматтуу улуу журтум, ушул берүүлөр YouTube'да Арстаналай Кут деп
кайталап көрүңүз, энергия өтөт. Мен ааламдын сөзүн сүйлөп атканда, ааламдан бүткөндөн кийин энергияга толгон адам катары. Анан ошо суроолор болсо дагы WhatsApp деп коебуз эми азыркы тилде 706 988 188 телефонуна чалсаңыздар болот. Кутуңуздар кут болсун. Куттар башталды, бирөөлөргө жуттар башталды, айтор мындай ылгоо башталды. Бул жерде башаттагы күнөөңөрдү кечирем дейт, учурдагы аракетиңерге карап дейт. Учурдагы аракетиңер эң биринчи өзүңөр өсүүңөр керек, экинчи элге бир улуулукту жеткирүүңөр керек. Анан учурдагы аракетиңерге карап бактуу өлөткө жетесиңер. Учурдагы аракетиңерге карап кызмат кылып ийсең кырсыгыңан кутуласыңыздар. Ошо көкүрөгүңүздөрдө муздар, кыштар кетсин. Табиятка сиздердин жаман мүнөз, ушак сөзүңөр, жалган сөзүңөр, уурулуңуздар таасир этпесин. Кыш жазга айлансын, табият бейишке айлансын, аял эркек болуп арыздашып эрегишпей эгизге айлансын. Адамзат ошо ак карадан чыгып көк теңир кереметине айлансын. Ушу жуманын 4-иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.